Чындыгында депутаттык комиссиянын төрагасы, депутаттык комиссия түзүлгөндө профсоюздар текшерүү боюнча. Ошонун төрагасы Шайлоо Карыбекович эң туура маселени айтып кетти да. Биз жакын күндөрү Ысык-Көл областына бардык. Чындыгында ошол жерде областын прокурору келген жок. Бир райондун прокурору келип, 5 районго биз жооп беребиз деп айтты. Бул деген туура эмес нерсе. Биз ошол жеринен көрдүк. 100гө жакын жерлер биринчи линияда биздин жаш балдарыбыз каникулга чыкканда эс ала турган жерлердин бардыгы сатылып кетиптир. Ошо сатылган акчалар мамлекетке да түшпөптүр. Ал боюнча да маалымат беришти. Жана ошондо мен айтат элем, биздин балдарыбыз каникулга чыкканда Ташкентке, Алматыга, Астанага барып эс алып келели деп калды. Эмне үчүн Ысык-Көлгө баралы? Эмне үчүн Жалал Абадка баралы? Арсланбакка баралы? Сарычелекке баралы дебейт. Ушундай балдар эс алуучу жайларды биздин профсоюз сатып, жеке менчикке берип сатып жок кылды. Туура, жеке менчикке берсин, бирок иштете турган адамдарга бербейби? Атканага окшоп калыптыр, биз барып келдик. Өздөрү да кайтышты. Мындай болбойт да, урматтуу. Ошого сиз протокол тапшырма берсеңиз, Шайлоо Карыбекович туура айтат, мен кошулам толук. Ушул тиешелүү министрликтерди чакырып, бул жерден биз суроо жооп кылалы. Качанга чейин ушинтип отура беребиз? Биз келечек балдарды ойлоп койлу, мейли өзүбүздү ойлобойлу. Өзүбүздү ойлоп, унчукпай отура берели. Бирок балдарыбызды ойлоп, келечекти ойлоп, шарт түзүп берип койбойлубу? Же каникулга чыкканда биздин балдар Ташкентке, Алматыга, Астанага барып эс алабы? Не үчүн өзүбүздүн кереметтей сонун Ысык-Көлүбүзгө барып эс ала албайт? Барса барган жери атканы болуп калыптыр, биз өз көзүбүз менен көрүп келдик. Эмне үчүн Арсланбакка барбайт? Ушундай сонун жерлерибизге барып, биздин балдар эс алыш керек да. Телевизордон көрүлөп Ысык-Көл экен деп калды балдарыбыз чындыгында.